Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз болсо өз эфирибизде кайрадан алдыга карай улантабыз. Бизде болсо мейманда булбулду үндүү эки дуэт келип отурат. Тотомидин мырза жана Сурма айым. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Кош келипсиздер. Кутман таңыңыздар менен. Бүгүнкү күнүңүздөр кандай башталды? Кандай келип алдыңыздар? Бүгүнкү күн эми эрте турдук, туруп алып бул жака жөнөдүк. Жакшы башталды буюрса. Бүгүнкү таңды сиздер менен тосуп атабыз. Таң атпай. Баары жакшы. Биз да сиздер менен таңды тосуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Ал эми айтсаңыздар, комузуңуздар менен келипсиздер, гитара менен да келипсиздер. Сиздердин алды эфирде сонун чыгармаларды укканга биз даярбыз. Ал эми ошол негизи эле чыгармачылык жашоодо кандай жаңылыктар болуп жатат? Карантинде кандай чыгармачылык менен алектеңиздер? Чыгармачылык жашообузда бул күздөн бери аябагандай катуу аракеттерди баштадык. Себеби кичине пандемияда кармалып калдык, чынын айтканда. Анан ошол жаңы клип тарттырдык, Сурмага апа деген клип тарттырып келдик. Анан дагы жаңырлардын үстүнө иштеп атабыз. Азыр бүгүн Кудайдын буйруза сиздерге ушул шоу той жөнүндө тай балам деген бир жаңы чыгармага алып келгеле элек. Кудай мырза көп болосуздар. Чыдамсыздык менен күтөбүз ал учурда. Рахмат, терең ыраазычылык салып билдирейин. Айтсаңыздар, дагы ушул ырларды тандоодо жаңы ыр деп калдыңыз. Ошо ыр тандоодо кимдер менен кеңешесиздер? Биз ыр тандоодо экөөбүздөн кеңешебиз. Көбүнчө идеяны, көбүнчө пикирди тайкем сунуштайт. Ушул ыр кандай экен, жагабы, кандай ыр экен айтып, ырдасак кандай болот деген ой пикир менен. Анан мен угуп көрүп, жакшы экен ырдайлы, же жакпаган жери болсо да айтам. Себеби дуэт болуп ырдаган өтө кыйын. Бириңе себеби эки табиттүү ырды тандаш да кыйын болуп калат. Андан сырткары эки тональность дагы деген проблемалар болот. Ошондуктан экөөбүздөн кеңешип, экөөбүзгө тең жакса, анан жакшы ой, жакшы оон болсо ырдайбыз жок. Ооба, дал ушундай биргелешип иштешүү негизи кыйын эмеспи? Жогоруда сиз сөз кылып өттүңүз. Бир пикирге келип иштешүү деги эле кыйынчылык жаратпайбы сиздер үчүн? Кандай учурларда пикир келишпестиктер болуп кетет? Эми албетте айтып өтсөңүздөр, болот эмеспи? Балким ыр тандоодо болоттур. Мага бул ыр жакпай калды деп. Ыр тандоодо болот, албетте болбой койбойт да. Себеби анда ар бирибиз тилине көңүлүн карай берсек, алар жакшы чыкпай калышы мүмкүн. Ошондуктан Сурма айткандай, оондорду, чыгармаларды көбүнчө мен жаратам, өзүм жаратам. Анан буга сунуштайм. Анан бул да өзүнүн оюн айтат. Мунун оюну эгерде туура эмес болсо, көңүлүнө жакпаган болсо, бул деле ошолорго жеткире албай калышы мүмкүн. Жеткире албай каласың да, себеби жакшы оон билинет да. Жакшы оон менен ооруп каласың, жүрөгүңө жакын болот. Жакшы ырлар билинет да, сразу эле. Анан тайкем жакшы могул ыр кандай экен десе, жакпаса чын эле айтам, жакшы деле эмес го, ырдабай эле коелучу деген сыяктуу. Же бул жерин өзгөртпөйсүзбү, кайра иштеп көрбөйсүзбү депчи. Себеби тайкемдин ою менен ырдай берели десем, ал жетпей калышы мүмкүн да. Ал эми сиз ырдоодо ошо көбүнчө эмнеге басым жасайсыздар? Сөздөрүн кандай стилде ырдоо сиздерге көбүнчө жагат да, өзүңүздөргө негизи? Жана сөздөрүнө кандай маани бурасыздар? Негизи ыр менен оон төпкүлүшкен ыр жакшы болот. Текст дагы, оон дагы, бул нерсе баарыңыздарга маалым болуш керек. Себеби кийинки учурда биз акыркы учурда кандай бастоп шаңдурак ырларга басым жасап келе атабыз. Калп айтпасам, биздин дуэт ырлардан, минорный ырлар деп айтайын, жай ырлардан апа менен эгиздердин арманы деген гана эки ырыбыз. Калган ырларыбыз шаңдуу ырлар, тамашалуу ырлар, позитивдүү ырлар басым жасайбыз негизгиси. Эми элдин талабына ылайыктуу дегендей. Ооба. Келиңиздер, анда эмесе, баягы сөздөн ырга өтпөйлү. Бүгүн сиздер жакшынакай ушу жалпы теле көрүүчүлөрүбүз деле күтүп калса керек. Таң эрте бир жагымдуу, көңүлүн көтөрүп, кайсы чыгарманы аткарып берелер деп атасыздар? Кыргыздын колоритинде жазган чыгарма бар. Кыз кумай деген чыгарма жазган элем. Сөз аны өзүмө таандык. Шаңдырак ушунурдап берели. Шаңдырак биз колуштап турабыз. Ташка тамга баскандай тарыхы бар кыргыздын, улак тартмай кыз кумай, улунар кыргыздын. Көргөн турмуш кызыгын, ат жалында чоң ойгон, жылкычынын кызымын. Кыз алдыга кетти, аркасынан калбай, кана жигит жетчи,
бек кучактап элдин нуру жүзүнөн өптү 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 аргымакты чапкан эр жигиттин көркү кара жорго минген кыз бекенин көркү кыздың өрүп алган азаматтын өрүтү Dolpar çataldığa Uyağına çamçılık Oyun benim iki jar Birine şampon Көпчүлүктүн көңүлү Бул оюнга тартылып Жигит жетпей бараса Ток жигиттер каткырып Кыз алдыга кетти аркасынан калбай кана жигит жетчи бек кучактап элдин нуру жүзүнөн өптү 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 аргымакты чапкан эр жигиттин көркү кара жорго минген кыз бекенин көркү кыздың өрүп алган азаматтын өрүтү азаматтын көркү негизи эле ушул ырды укканда элестетип кеттим да кыз жайлоодо кыз чуркап барат аттан аркасынан жигет камчысын чаап баратат көз алдыга элестетип кеткен чындыгында бул ырда жаңы ыр негизи буюрса жаз келсе ушул ырга да кыргыздын колоритинде дагы бир жаратканбыз ушул ырга кыз кумай буюрса 2021-жылдын алгачкы эмгектериңиздер жакшы жаңылыктар клип сонун чыгат деген үмүттөбүз ишеничтебиз эми жогоруда гитара менен аткарып бердиңиздер комузду качан ойнойбуз алдыбызда биздин улуттук комузубузда аспабыз болгон комуз дагы турат ойной беребиз контрабас да бар сыртта баракелде инструменттен айтпай эле жакшы болот анда эмесе атайын комуз алып келгенден кийин жалпы элтер каналынын жамаатына эл көрүүчүлөргө жалпы эле комуздун коштоосунда Ашыралы Айталиев атабыздын Акша окум деген чыгармасын аткарып берейин, шаңдуу. Жакшы. Өтөбөй уйкудан эченин дайрасын ойдун кечемин ажарың жүрөгү жандырган акша окумай сен деп мен сеземин. Көрбөсөм көңүлүм жайланбай, көп ишим унут калгандай, таасириң мынча эле сүйкүмдү жайлодуң яткан яктаңдай, таасириң мынча эле сүйкүмдү яткан яктаңдай деген экен. Азаматсыз. Үнүңүзгө береке болсун, чындыгында. Жакшы айтып экен. Сонун айткенсиз, сонун. Былтыр мындан да жакшы. Сонун айткенсиз. Азаматсыздар. Былтыр мындан да Бизди көргөн маалесе ошол нерсени. Клипте айтылат, баягы, ооба, клипте калдык. Бүгүнкү күндө биздин студиябызга дагы куру кол келбестен чындыгында жакшы жаңылыгыңыздар менен, клипиңиздер менен келип олтурасыздар. Дал ошол клип туурабысында сөз кылсак, тартылуу убактысы мөөнөт канча кетти, канча убакыт кетти сарапталды. Клип негизи аягандай удачный деп коет го, удачный тартылды. Клипке 2 күн убакыт кетти. Клип Кереметтүү Көлдүн Сказка деген каньон деген жери бар экен, ошол жерден тартылды. Анан бир күн бардык, бир күн барып эле ошо даярдоочуларды бардыгын даярдап, ошол таң эртең мененки таң аткандан баштап тартып баштадык, рассвет тосуп. Ошодон кечки саат 5ке чейин бүтүп калды. Бүт эле Сурманын ырдаган жерлерде ошол жерден тартылды. Ал эми актерлор да ошол жерден ойноп берди.
Анан аягында мындай жеңил клип болду да, Кудайым куткузсын. Тез аранын ичинде Тез дайын аранын ичинде. Бирок бир ай боло элек клип тартканыбызга. Ооба, Күн сууктаганда тарттык. ошо YouTube. Күн сууктап калды, бир аз анан күндү суукта элдер үшүп атса, курткачан үшүп атышты чындыгында. Эми тоонун боорунда үстүндө шамал болуп турат экен. Биз ойлоп атканбыз, себеби вентилятор алып алганбыз, бүт даярдыктар аябай жакшы болгондо шамал кылабыз депчи. Ансыз деле сонун шамал болду. Суук экен негизи. Жаратылыштан эле табигый жакшы шамал болуп турду. Ошондо үшүп, бир аз кыйналган кыйынчылыктар болду. Эми албетте бул жумушубузда андай нерселер болбой койбойт дегендей. Негизи кадр сыртында көп кызыктуу окуялар калкан эмеспи? Ошо клип учурунда эң кызыктуу көңүлүңүздөргө калган бир көз ирмемдер, көз ирмемдер айтып кетсеңиздер. Эң кызыктуу учурларды. Кызыктуу учурлар. Жана шамал кылып аткан жерибиз болду. Топурактарды чачып вентилятор. Кумду улам вентиляторду бул жактан ошол жерге эле вентиляторду колдондук да, ырдаган жерге колдонгон жокпуз. Вентиляторду тайкем монт тосуп турду. Ар жактан улам пакетке кум чогултуп колу менен салып чачып аттык куюн кылабыз деп. Ошол жер болду. Деги эле Аскатбек аста кылай, кулагыма кирди деп кыйкырып атат. Биз чачып атабыз, куюн кылат деп. Ошол жерлер болду го. ар бир кыйынчылыктын аркасында буюрса өзү эле эмгегиңиздер бар, акыбетин көрөсүздөр деген ишеничтебиз. Анан ошол клипиңизде буюрса элдин назарына көргөзүлүп жаткан учуру эл тарабынан кандай сын пикирлер айтылып атат, алкыш сөздөр айтылып атат, кандай кабыл алып атасыздар? Жакшы кабыл алды негизи. Биз чыгарганыбызга 2 күн жүзү болду интернетте, YouTube каналында. Бир да негатив жок. Себеби бул сценарийин өзүм жазгам. Ар бир бала негизи ушул ата энесин Меккеге алып барып келүү милдеттүү экен да. Бирок негизи эле баардыгыбыздын эле ар бир пенденин эле колунан келе бербейт экен ата энесин Меккеге алып барып келиш. Ошонун сыңарынан мен баягы сценарийни түш кылып, анан түшүндө ойгонуп, апа Кудай буйрса сизди Меккеге алып барып келем деген ниетти гана бердим. Ар бир уул кызга ошол ата энесин Меккеге алып барганга ниет кылсын, ошол нерсеге эме биз кандай десек жөрөлгө бололу деген ой менен тарттык да. Буюрса ар бир ата энебизди алып баралы деген ой менен тарттык. Жакшы ниетти сонун тартып турат. Кечээ биз ушул көрдүм да клипти. Чын айтсам, ырда сонун болуп тур, клипти да мындай баланын ошо апасын баланын апасын тоонун үстүнө чыгарып, ошо караганда Мекке көрүнүп турат. Экөө Меккеге жөө барат деп. Ошол жолдо баратып кыйналган, ач колгон жерлеринде нан жеген жерлери бар. Кыйналышат, суукта тоңот деп ошо. Ата эненин ортосун, эне баланын ортосундагы сүйүүнү, кыйынчылыкты барын көрсөтүп бердик ошол. Ошону аракет кылдык. Көрсөткөнгө аракет. Муну ар бир көргөн көрүүчүнүн баягы энеге болгон, ата энеге болгон мээримин, сүйүүсүн дагы да болсо күчөтүүгө бир таасир этет экен чындыгында. Ал эми ошо айтсаңыздар, негизи ошо клип тартуу учурунда көбүнчө ким менен иштешесиздер, идеясын кимдер айтат, ошо клипти ушундай мындай алып тарталык же тиндей кылалык депчи. Ырды экөөңүздөр кеңешип жазат экенсиздер да, кеңешип ырды айткенсиздер. А клипти да ушундай болобу же кандай дейсиздер? Рахмат. Негизи эле ырды жазгандан кийин баягы ырдын образын, маанисин биз экөөбүз өзү жакшы түшүнөбүз да. Анан акыркы кездерде ушул кийинки клиптердин баардыгын эле сценарийлерин полный, баардыгын 100% өзүм жазам. Ошого ылайыктап жазып, сценарийлерин жазып, анан режиссерлорго беребиз. Эрин Сыдыков менен иштешебиз. Баяман деген инибиз менен иштешип атабыз. Азамат Арыков менен иштештик. Анан клиптин сценарийлерин бүт эле өзүм жазып, өзүм эме кылып атам. Себеби көпчүлүк эле чыгармачылык адамдар ырды жазабыз да, анан бөлөк эле бир режиссерге берип коебуз да, сценарийге берип коебуз. Ал кээде ырдын маанисин же болбосо тагдырын кээ бирлер түшүнө албай калат да, образын. Башкача эле эме менен жазып коет, анан ырдаша берет, анан менин клипим жакшы болбой калат. Клип менен ыр экөө бири-бирине топ келишпей калат да. Бүт баарынан топ келиш керек деп ойлойм. Ошондо көрөрмандар көп болот. Кудай себеби ооба ырды жараткан киши дагы сценарийде ошол өзү мисалга ыр ушундай болсо деп жазат да, ондун элестеп жүрөгүнөн өткөзүп, анан сценарий жазганга да ошол себеп болуш керек да. Себеби ыр ушундай болду, мунун тарыхы да ушундай болуш керек деп, анан жаралуу тарыхы башынан баштап аягына чейин бир жомоктогудай эле болуш керек да, төп келишкенчи. Ошон үчүн башкаларга эмес, даярдыктын баардыгын Тайкем экөөбүз эме кылабыз, аракет кылабыз. Анан могу клипте деле ошондой кылдык, сценарийин Тайкем жазды, чогуу кеңештик. Аскат Байкени главный ролду апабыз экөөнү ойноттук. Болгон эле даярдыкка ошол тартып бергенге эле режиссер балдар чакырдык. Ал клипти ушу Баяман Осмонов деген
жаш клипмейкер болуп. Кум чачып койбойлу дегенди Сурма айткан. Ошол жерин жазган деп. Ал сөздү дагы айтып турганга киши керек. Ошо айта берет деп койсун. Тамаша. Бул көңүлсүз. Жакшы, айтып өтсөңүздөр, баягы бизге жете элек дагы кандай жаңылыктарыңыздар бар, келечек пландар тууралуу айтып өтсөңүздөр, кененирээк токтолуп. Эми келечек пландарыбыз аябагандай эле жакшы. Эми биздин баягы тилегенибиз жакшылык экен. Ушул жакшылыктар болуп турса, ошол жакшылыктардан биз кызмат кылып, дагы тыйын таап, элдерге жакшы маанай тартуулап, ушундай ырлар жаратууган эле ошол, андан башка оюбуз ошол да. Дагы көптөгөн жакшы чыгармалар жаратсак деген оюбуз бар. Мисалы үчүн сиздерге бир обонду чыгарасыз да, ошол бир обонду чыгарыш үчүн сизге канча убакыт талап кылынат? Жана эң кыска убакытта минималдуу түрдө кайсы ыр чыкты, жана эң максималдуу түрдө убакыт талап кылган кайсы ыр узак убакытта? Эми обон ар кандай, кээде түндө көбүнчө түнгүзүң келет. Ошол мезгилде өзүң баш шашып каласың. Туруп эле азыр телефон деген бар жакшы. Тура калып телефонго жаздыра каласың обон. Анан барып клавишага отура каласың. Анан худсовет деген бар, ал худсоветте Сурма иштейт. Бизде момундай да, мына ачыраак тактап кетейин. Тайкем ушул айтып калат да, түндө илхом келип жаздым деп, анан угсайм деп угузат да, угсам деген обон. Анан мен күлүп уктап эле жазганбыз го деп коем да, анан жок сен түшүнгөн жоксуң деп. Себеби аны билет да, илхом келгенде жазып калды да, ошону жазып калыш керек, өткөрбөйчү. Көбүнчө обончу кишилер ошондой болот. Анан аны клавишага тактап, ушундай болчу деп баягы кыңылдаган обонун мага жөнөткөндө сонун обон болуп чыгат да. Ай сонтурбайбы деп айтып калам да менчи. Сөзүн таап, анан сөзүн табабыз. Анан жаралат. Сөз коюп туруп, анан акындар менен иштешип атабыз акыркы кезде. Бул Тай баламдын сөзүнүн бардыгын өзүм жаздым. Акындар менен иштешкен жокмун. Бурдагы ырларымдын бардыгын көбүнчө ушул акындар менен иштешкен да жакшы экен. Акбар Кубанычбек, Жылжызбек Турсунбаев деген жаш акындар бар, аябагандай жакшы. Ошолор менен көп иштешебиз. Дал ошол чыгармачылыктан сырткары неменен алек болосуздар ошол убакытта же? Бизнесменбиз. Дордойдо 10 картина. Тамаша. Сурма сабак берет, окуучулар бар. Мен болсо той тамадалык менен кызмат кылабыз. Кыргыздын жакшылыктарына. Жакшылыктарына ырдайбыз, универсалбыз, өз алып барабыз, өз ырдап тойду көзлөп бүтүрүп салабыз. Ошон үчүн биз талкылады эле. Мени дагы кошо баштарбы жаныңыздарга аттап. Реклама кылып кирели. Мен да тамадачылыкка аттанайын, акырындан үйрөнөйүн. Кыргызстан чыккан кыз тамада болоюн мен дагы. Эмнеге жок да. Мүмкүнчүлүк албетте. Макул, баары бизге нянка керек эле как раз. Биринчи кош керек деппи? Макул, анса да көнөбүз. Биринчи баскыч ошо башталат, чындыгында. Форма таш керек эле. Башта кирет. Тамаданын микрофонун таш бериш керек. Макул, үйрөнөбүз, ансыны да көнөм да. Аркасын чыркап жүрүп. Ооба, деги эле Кыргызда жакшылык болсун деп тилейли бардыгыбыз. Ооба, келиңиздер эми. Сиздер менен дагы да болсо ошо чыгармачылык эргүүңүздөр менен тең бөлүшүп, көпкө маек коргообуз келип атат. Бирок убакыт деген чектелүү экен. Аны жакшы билесиздер. Эми ушул маек соңунда сиздерге эркин микрофон берели, келиңиздер. Келиңиздер, урматтуу ЛТР телеканалынын көрөрмандары. Сыртта аппак алтын бар демекчи, бардыгыңыздарга ак тилек каалайбыз. Азыркы кезде ушул пандемия учуру болуп атат. Мен сиздерге каалайт элем, биринчи ушул ден соолук болсун, оорубаңыздар, бир туугандарыңыздар менен, үй бүлөңүздөр менен бардыгыңыздар эсен соо болуңуздар. Анан жаркыраган жаңы жылыбыз келе атат, ушул жаңы жылды тосуп алалы. Анан жаңы шайлоо болуп атат, жаңы президент болуп атат. Ошолордун бардыгын татыктуу карап, талдап, шайлап, Кыргызстан мамлекетибиз оңолуп, өнүп, өсүп, алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулалы деген оюбуз бар. Рахмат. Мен да айткандай эле Тайкем тилегине кошулам. 2 жаш бактылуу болсун. Тамаша. Кыргыз элибизге тынчтык каалайм. Эң негизгиси өлкөбүздө тынчтык болсун. Калган нерсенин бардыгы болот. Ар бир үйдөн ар үстүнө жаңырсын. Ошол
ден соолук болсун, быйылкы жылдан кийин көбүбүз эле ден соолуктун баркын билип калдык окшойбуз. Оорубаңыздар, сиздерге ар бир кыргыз элине үйүндө токчулук болуп, жакшылыктар гана болуп турсун. Буюрса эмдиги жаңы жылды жакшы маанай, жакшы ой тилек менен тосолалы. Анан сиздердин жалпы жамаатыңыздарга дагы ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат сизге. Эл менен бизди байланыштырган көп болуп жүрүңүздөр. Жалпы жамаатка. Анан эми баягы акын келсе ыр окутат экен, бийчи келсе бийледет экен. Эми сиздер эфир маек соңун бир жакшы чыгарма менен жыйынтыктап бересиздерби? Жаңырып жатканбыз. Тай балам деген жаңы чыгармабызда. Биринчи жолу сиздердин эфирден тушоосун келсе деп атабыз. Буюрса, ушул ыр хит болгон деп айткан. Биздин эфирден. Ошону да берели буюрса. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарды биздин студиябыздын сахнасына узаталы дагы. Сиздер үчүн таң эрте келип чыгармачылыгы менен бирге жаңылыктар менен бөлүшкөн биздин меймандарыбызды дагы бир ирет эсине салып өтөлү, кесиптеш. Негизи кандай сыймык ошол жаңы чыгарманы биздин эфирден ушу тушоосун кескен. Назарыңыздарда Тотомидин мырза жана Сурма айым сиздерге жаңы сонун чыгармасы менен тай деген назарыңыздарда. Өнөрлүү ырга биз өзгөчө коштоп туралык. Баракелде. Тай жаным балам, каз кана балам, кел мага балам, бас мага балам. Тай жаным балам, каз кана балам, кел мага балам, бас мага балам. Шириним, элжиреп жибиним, жаркырап турган жарыгым.
терең ыраазычылык билдирели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кутман таң программасы сапардын алдыны көздөй улантмакчы. Апа, мен сізді Меккеге алып барамын.